Наличка акча болуш керек деп тапшырма берген бизе. Барыңыздардын эсиңиздерде болса керек. Наличка акчаңыздарды алып алыңыздар жаныңыздарга. Утман кеч, Instagram саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен мини курстун 2-чи күнүн өтөбүз. Бүгүн сиздер менен биз акча темасында сүйлөшөбүз. Акчага тиешелүү абдан көп блогтордун үстүнөн иштейбиз. Эмнеге? Анткени биздин максатыбызга жетүү боюнча да, мисалы акчаны көбөйтүү боюнча да, карыздардан кутулуу боюнча, деги эле акчабыздын берекелүү болушу боюнча. Абдан көп мага кардарлар кайрылышат. Кантип акчамды көбөйтө алам, кантип акчамды берекелүү кылам дешет. Саламатсыздар. Мен кандай угулуп жатам? Келиңиздер биринчи байланышты текшерип алалы. Instagram мен кандай угулуп жатам? Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Бул жака светти бир аз регулировка кылып алалы. Так, свет. Sizlerge жарыгыраак болуш үчүн светти маңдайыма коюп алайын. Так да. Ушунда жакшыраак көрүнөт экен, Эми жакшы көрүнүп калдымбы? Да, эми сонуп калды да. Так, келиңиздер анда. Мен кандай угулуп жатам? Келиңиздер биринчи байланышты текшерип алалы. Мен кандай угулуп жатам? Плюс белгисин коюп кетиңиздер. Так, жогоруда плюс белгисин коюштур. Азаматсыздар, келиңиздер анда. Кечээ сабакка ким катышкан жана бүгүн биринчи ким кирип атат? Эгерде кечээ катышкан болсоңуздар, анда максатты жазгансыздар, азаматсыздар. Ал эми кечээ катышпасаңыздар, анда бүгүн сиздер сөзсүз түрдө максат жазышыңыздар керек. Кечээ катышкандар 2 цифрасын коюңуздар. Бүгүн биринчи жолу катышып аткан болсоңуздар, 1 белгисин, 1 цифрасын коюп кетиңиздер. Телеграмдагы угуп жаткан айымдар, Инстаграмга өтүп алсаңыздар болот. Анткени бул жакта видео үзгөнгө пока болбойт. Же мындай деле үзгүзүп кое берели. Так, келиңиздер анда. Биринчи, экинчи. Так, демек көпчүлүгү биринчи катышкандар экен. Хорошо, түшүндүм. Эгерде биринчи катышып жаткан болсоңуздар, же бүгүнкү экинчи катышып аткан айымдардагы башынан баштап айтайын да, жаныңыздарда сөзсүз түрдө наличка акча болуш керек. Канча сом болгону эч кандай мааниге эмес. 100 сомбу, 1000 сомбу, 500 сомбу да, эч кандай айырмасы жок. Эң башкысы акча болуш керек. Вот именно акча болсо жаныбызда да. И ошол акчага бүгүн биз сиздер менен диагностика кылабыз. Биз албетте көп нерсени билбейбиз да, көп кандай тоскоолдуктарыбыз бар экенин билбейбиз. Бирок бизде абдан көп акчага тоскоолдуктарыбыз бар да. Вот ошон үчүн бизге сөзсүз түрдө жаныбызга канча сом болсо дагы акча керек. Даярдап алыңыздар. Андай дароо жумушка өтөлү да. Мени тааныбагандар болсо, менин атым Музаткан Жусупова. Мен 21-жылдан бери ушул методиканы сиздерге, айымдарга, мырзаларга берип, өзүмдүн жашоомдо, айымдардын жашоолоруна абдан чоң таасиримди тийгизип келе жаткан Кыргызстандагы ушул методиканы жайылткан психолог, мастер разборов деп айтсам болот да. Жана бизнес наставник, анткени бизнес боюнча дагы аябай көп иштешкемин. Жана 0дон баштап миллионго чейин, даже $1 миллион чейин
айымдарды, мырзаларды ийгиликтерге жеткире алгам. Давайте анда баштадык. Кечеги биринчи күндүн сабагындагы сөзсүз түрдө көрүңүздөр, анткени кече дагы абдан пайдалуу сабактар болду. Анда азыр экинчи күндүн сабагы. Биз сиздер менен мини курс деп өтүп атабыз да. Биздин жашоодогу баардык максаттарыбызды дагы ушул 3 күндүн ичинде трансформация кылуубуз керек. Бүгүнкү сабакта сиздер менен биз эмнелерди өтөбүз? Практикаларды жасайбыз, диагностикаларды жасайбыз группа менен да. Мен сиздерди жеке түз эфирге бул жака чакырам. Жана ошондой эле трансформация курсуна 1-июнда баштала турган трансформация курсуна сиздер менен биз түз эфирде жолдомо ойнотобуз. Келиңиздер, анда баштадык. Ручка бараңыздарды алыңыздар дагы. Бүгүн акчага тиешелүү 5 максат жазабыз. 5 максат. Тез арада жазганыбыз жакшы да. Бүгүн бир гана акчага тиешелүү. Акча кече дагы жазганбыз, анын үстүнөн иштегенбиз. Ал эми бүгүн кечеги максаттан башка дагы жазсаңыздар болот, же ошол эле максаттарды жазсаңыздар болот. Сиздердин дайыма эч кандай бир шаблонго кирбеңиздер, дайыма өзүңүздөрдү угуңуздар. Сиздер үчүн ошол нерсе маанилүү болуп жатса, анда бүгүн деле кечеги максаттардын арасындагыдай максаттарды жазсаңыздар болот. Жүрөгүңүздөр каалаган акча боюнча 5 максат жазыңыздар деп айтсак кеттик. Сиздерге 3 минут убакыт берем. Азыр 20:17, 20:20га чейин 3 минутанын ичинде 3 минутанын ичинде акчага 5 максат жазасыздар. Кече бул жакта суроо болуп атат. Кече болду беле деп. Кече мини курстун 1-чи күнү болгон, бүгүн 2-чи күнү болгон. Давайте кеттик, максат жазабыз. Акчага тиешелүү. Акчага тиешелүү дегенде бул жакта үй бар, машина бар, карыздан кутулуу да, жаптым, кредитимди жаптым, айына мынча сомго чыктым, муну алдым, тигини алдым, эмне акчага эмнени сатып алабыз, бизнесимди чоңойттум деген сыяктуу максаттар бар да. Жазыңыздар. 5 максат. Жазып атасыздарбы? Эгерде жаныңыздарда ручка, барак, тетрадь жок болгон болсо, анда заметкага, телефонго жазсаңыздар болот. Биз бул жакта жазып атабыз 5 максат. Дагы 1 минут убактыбыз калды. 21 күнгө чейин жазалы,
Так. Жаздық мақсаттарымызды. 12, 14. Бұл мақсаттарды жазатқанда біз жөн эле мындай налево направо емес, прям ошол нерсени аткарылгандай сезип жазганыбыз жакшы. Телеграм мен сиздерге жакшы болуп жакшы көрүнүп жатамбы? Эми ушул жазылган максаттарыңыздардын суммасын чыгарыңыздар. Аягына канча сумма болду? Мисалы, муну алам деп жазыңыздар да, мисалы, үй алам, машина алам, или там саякат кылам, или там кийим алам, жана башка түрдүү максаттарды жазыңыздар. Эми ушул максаттарыңыздардын суммасын чыгарыңыздар. То есть буларды бири-бирине кошуп чыгыңыздар. Суммасын чыгарыңыздар дагы бири-бирине кошуңуздар. Суммасын аягына жазыңыздар. Канча сумма болду? Ал сумманы комментарийге жазыңыздар. Эмнеге? Анткени мен азыр сиздерге кантип биз каалаган суммага чыга алабыз. Ошол боюнча биз мээбизде кадимкидей маршрут түзүп чыгышыбыз керек да. Мээге именно ошол маршрут керек. Эгерде ал маршрут жок болсо да, жолу болбосо, анда биздин мээбиз ал акча каяктан келет, кантип келет түшүнө албайт. Мен бул нерсени албетте бизнес ишкерлер менен дайыма иштешип келем бул убакка чейин, жана анын үстүнөн дагы абдан көп бизнес разборлорду жасап келгенмин. Эмнени жазабыз? Мен кеч кирип калдым дейт. Кеч кирип калгандар, пожалуйста, акчага максаттарыңыздарды жазыңыздар. 10 миллион болду дегендер болуп атат. 10 миллион болду деген айымдар, мырзалар, ошол 10 миллионду сиз канча айда табасыз? Аны айга бөлүшүңүз керек. Мисалы, кандай кыласыз? Эгерде сиз азыркы учурда айына 10 миллион деп атасыз да, мисалы айына 100 миң таба турган болсоңуз да, ал кирешеңизди сиз 300гө көбөйтөсүз. Бул жерде бир аз математика, бир аз логикаңыздарды иштетиңиздер да. 100 миң тапкан болсоңуздар, 300 миңден айына көбөйтө турган болсоңуз, кирешеңизди сиз 10 миллион табыш үчүн ошондо элестетиңиз. 10 айда 3 миллион табасыз да, 3 жылда 9 миллион. Мейли 3 жылдын ичинде табышыңыз мүмкүн. Эгерде кирешеңиз мисалы миллион боло турган болсо, же 300 миң болсо, аны миллионго көбөйтсөңүз, сиз 10 миллионду бир жылдын ичинде таба аласыз да. Ошентип чыгарышыңыз керек. Азыр сиз жалпы суммасын чыгардыңыздарбы да? Молодцы, 10 миллион, миллиондон ашкандардын, конечно, амбициясы бар. Амбициясы бар адам, демек, чоң максаттарды алдына кое алат, коркпойт деген сөз да. Бул абдан жакшы, конечно. Бирок биздин акылыбыз менен кое бергенибиз менен биздин мээбиз бир аз чоң суммалардан коркот. Бул жакта кокуй деп жазып атышпайбы? Вот именно ошол кокуй деп жазгандардын мээси акчалардан корккондар. Эмне үчүн кокуй деп жаздыңыз дейт? 10 жылдабы дейт. Сиздики балким 10 жылда болушу мүмкүн, эгерде эч кандай өзүңүздүн мээңиздеги блоктор менен иштебесеңиз. Ал эми мээңиздеги түрдүү блоктор менен иштесеңиз, анда ал кокуй дагы болбойт и тез эле максаттарыңыз ишке ашат. Бизде 10 миллионду бир айда тапкан окуучуларым бар, мен 10 миллионду бир жылдын ичинде тапкан окуучуларым бар. Ошондуктан мен ишенем. 10 миллионду сиз канча убакытта табасыз? Бөлүңүз дагы. Сиздин мээңиз ишениш керек да. Бир айда канча табасыз? 5 максатым жалпы суммасы 5 миллион 800 болду дейт да. Эми ошону канча убакытта табасыз? Айга бөлүштүрүп чыгыңыздар. Ошондо сиз бир айда канча сумма акча табышыңыз керек. Бирок ошол жазган максатыңыздар бир айда азыркы сиздин тапканыңыздан 3 эсе же 5, максимум 5 эсе чоң болуш керек. Так, жаздыңыздарбы? Ана бул жактан жазыңыздар. Комментарийге жазыңыздар. Ошону мен мисалы 5 миллионго жетиш үчүн да бир айда мынча сумма табышым керек экен деп жазыңыздар гана. Кимдике канча болду комментарийде бөлүшүңүздөр сөзсүз түрдө.
Мен мисалы bir ayda 100 000 табышым керек екен, ошондо да bir ayda 100 000 табышым керек екен да. 10 миллион 975 000 сом болду, буйруса, иншаллах. Эжеге бул бизнесмендерге өтүлүүчү сабак го дейт. Bir ayda 100 000'den чогулта албайм го. Гүлбарчын Айтматова 200 000 айына 166 700 менде өтө көп болуп кетти дейт. Мен bir ayda 80 000 сом табышым керек. 3 миллион болду. Биринчи бөлүп бериңизчи дейт. 3 миллионду бөлүп бериңизчи. 2 миллион. Мен баарыңыздарга бөлүп бере албайм. Өзүңүздөрдө калькулятор бар, алыңыздар дагы бөлүңүздөр. Куюп алып кочкорду көздөй зымырып баратканымды элестетип түшүмө дагы көп көрөт дейт. 4700 сом болду общий. Сонун хорошо. Бул бизнесмендерге өтүлүүчү сабак экен деп атпайсыздарбы да? Эгерде сиз ушундай чоң максаттарды койсоңуз, сизге албетте бул акчалар тез эле келет. Эгерде албетте ошол максатыңызга ишенсеңиз, анан бул жактагы мээдеги блогтор менен иштесеңиз. Мисалы, мен деле кайсы бир убакта айлыкка иштеген эле, жөнөкөй эле студент эле болгомун. Менин деле көптөгөн блогторум болгон, бирок мен ошого карабастан дайыма чоң максаттар жөнүндө ойлончумун жана чоң максаттарды ойлонбой туруп жазчумун да. Убакыт өткөн сайын туура сиздер 1 жылдын ичинде жетпешиңиздер мүмкүн, бирок эгерде ишенсеңиздер, ошол чоң суммадагы акчаларга сиздер жок дегенде 5 жылдын ичинде болсо да, 3 жылда болсо дагы ага жете аласыздар. Дайыма ишенич менен жашаганыбыз бул өзүбүзгө эле жакшы да. Мисалы, сиздер өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздер үчүн арзан курстарды окуп да, арзан жакта жүрө берсеңиздер, арзан жакта эле жүрө бересиздер, өсө албайсыздар. Эгерде кымбат курстарды окуп, кымбат баалуу сабактарды алып, өзүңүздөргө өскөнгө жардам берсеңиздер, анда өсүү дагы ошончолук тез болот. Мисалы, алдыга кеткен, өскөн айымдарды, мырзаларды байкасаңыздар, аларда именно ошол кымбат курстарды алган үчүн, өздөрүнө чоң суммадагы акчаларды жумшаган үчүн алар өсө алышкан. Мен айына 330 000 сом табышым керек экен. Да, вот сиздердин азыр мээңиздер аябай жазылган эле жөнөкөй эле цифралардан уже шок болуп атат. Эми ушул эле цифралар сиздердин жашооңуздарга келгенде билесиздерби, сиздерде эмне болот? Сиздерде вообще прям шоктун шогу болот деп койсом болот да. Мой мозг в шоке болот да. Менин шогум мой шок в шоке деп коет го. Вот элестетиңиздер, сиздер жазылган эле цифрадан. Ошондуктан сиздердин мээңиздер сиздердин жашооңуздарга акчаны алып келбейт. Анан биз айтабыз, эмне үчүн менин жашоомдо акчам жок? Эмне үчүн мен дайыма эле акчасы жок жүрөм, мага акча келбейт дейбиз. Потому что сиз өзүңүз каалабайсыз. Сиз подсознанияңыз менен ошол чоң сумманы каалабайсыз. Хорошо, давайте дальше кеттик, мейли. Ал демек сиздердин блогтор. Эми биздин максатыбыз дал ошол блогду чечүү, да? Ошонун түпкү себебин табуу. Бул жакта именно оңой, тез результат жаратыш үчүн биз блогтор менен иштейбиз. Айына мынча сомдон таптым деп, бөлүп келип максатыңызды айына азыркы тапканыңыздан 3 эсе, 5 эсе көбөйттүңүздөр да? Айына канча табышым керек? Ошондо сиздер айына азыркы учурда канча акча таап атсаңыздар, ошону 3 эсе, 5 эсеге көбөйткөндө, бул жерде эч ким сизди миллион жаз дебейт. Сиз өзүңүз мисалы 10 000 тапсаңыз 30 000 деп деле жаза берсеңиз болот. Эң башкысы сизге туура келиш керек. Сиз элге карабаңыз. Бул жакта максаты чоңдор бар, амбициозный адамдар бар, миллион тапкандар бар биздин аудиторияда да. 100 000 тапкандар бар. Сиз өзүңүздүн уровениңизге жараша эле жаза бериңиз. Азыркы учурда мисалы 50 000ден алсаңыз айына, ошону 150 000 деп көбөйтүп туруп, аны кайра канча жылга сиздин максатыңыз болду да, ошону бөлүп эле чыгарып койсоңуз болот. Кыскасын айтканда, көрдүңүздөрбү, сиздер максаттарды жаза бересиздер, анан эмне үчүн максатым аткарылбайт дейт. Анткени аны оцифровать этпесек, то есть санга айландырып албасак, мебиз үй деген 6 миллион, мен 6 миллионду качан чогултам деп отура берет да. Так, давайте эми 1 айда таба турган акчабызды жазып алалы. 1 айда кимдики канча болду? Азыркы ушул учурдагы кирешеңизден x5, x3, x3 5 эсе болуш керек.
жазып алдыңыздар. Эми ошол сумма сизге кайсы жол менен кантип келет? Ошону жазыңыздар. Мисалы сиз айына 100 000 дедиңиз. Сиздики айына 100 000ге туш келди же 300 000ге туш келди. Сиз үчүн ошол акча реалдуу болуш керек. Сиз үчүн сиз кабыл ала турган сумма болуш керек. Дедиңиз, жаздыңыз да. Эми ушул акча сизге кантип келет? Кантип келет? Мисалы сиз 100 000 деп жазсаңыз, ошол 100 000 келиш үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Кандай жумуш аткарасыз? Мисалы базарда иштесеңиз, товарыңыздын санын көбөйтөсүз, ходовой товарыңызды көбөйтөсүз да. Мени ишке алыңызчы дейт. Хорошо, ишке алам. Ал үчүн сиз биринчи менин билимимди жакшылап өздөштүрүшүңүз керек. Эми караңыздар. Эгерде миллиондорду кабыл ала албасаңыздар, жазбаңыздар. 15 000 чыгашам 20 000. Жок, чыгашага көңүл бурбаңыз. Азыр 15 000 болсо, демек сиз кирешеңизди 45 000 деп жаза бериңиз. Кирешеңиз 45 000 болот. Эми ошол 40, мисалы азыркы учурда 15 000, кирешеңиз 45 000 деп жазсаңыз максатка. Эми ошол 45 000 сизге кантип келет? 45 000 келиш үчүн сиз эмне кыласыз? Меңизге тапшырма бериңиз. 45 000 сизге кандай жол менен келет? Мисалы сиз мектепте иштей турган болсоңуз, мисалы да, сиз кошумча курстарды аласыз. Кошумча онлайн иштеп баштайсыз. Же айылда болсоңуз, дагы бир башкача жумуштарды кошосуз. Мисалы, огородуңузга бир нерсе эгесиз, да? Же үйдөн бир жумуштарды аткарасыз. Азыр 100 000 табам, ошондо 300 000. Да, эгерде азыр 100 000 тапкан болсоңуз, анда 300 000 деп жазасыз дагы. Ошол 300 000 сизге кайсы жол менен келет, кантип келет жазып чыгасыз. Реалдуу жашооңуздан эле алып жазасыз. 50 000 азыр таап атканы жолдошумун. Жолдошуңуз сизге 50 000 берсе, мисалы сиз 150 000 деп жазсаңыз болот. Да, ошолорду кошуңуз. Мисалы онлайн чыгасыз. Онлайн чыгып, мисалы сиз эгерде торт кыла турган болсоңуз, онлайн көбөйтөсүз, кайсы тортуңузду каяка көбөйтөсүз, кандай магазиндер менен иштейсиз, алардын баардыгын жазып чыгышыңыз керек болот. Да? Давайте, ушул сумма сизге кантип, кандай жол менен келет, жазыңыздар. Давайте, жазыңыздар. Айтып атпайм, биз чоң акчаларга, деги эле акчаларыбызды көбөйтүш үчүн бизге схема керек, схема. Схема мондай маршрутту жазып алышыбыз керек. Точка А, азыркы точкам 100 000. Каалаган максатым меники үй, машина, тегил, бул деп айтып атпайбызбы? Ошонун баардыгы ишке ашыш үчүн биз ушул нерсени жазып чыгышыбыз керек. Ошондон биздин мээбиз так, айына мен мынчадан тапсам, мынча убакытта мен ушул максатыма жетем дейт да. Анан ошол максаттарга жетип баштагандан бизге үйгө дагы, машинага дагы, башка нерселерге дагы жетип баштайт. Хорошо? Так, давайте анда каяктан келет жазабыз. Эгерде айына 45 000ден тапсаңыз, аны сиз өзүңүз билесиз. Аны эсептеп чыгыңыз өзүңүз. Сиздин үйүңүздүн баасы канча болду? Мисалы, 1 жылда чогулсаңыз 450 000 да? Ошондо сиз үйүңүздү канча жылдан кийин ала аласыз? Сиз, конечно, 45 000ди кечкиле 10 жыл бою албайсыз да. Сиз өзүңүздүн блокторуңуз менен иштеп 45 000ге чыккандан кийин, мисалы 45 000ге чыктыңыз, ал менен 2-3 айда иштегенден кийин да уже 45 000 сиз үчүн норма болуп баштайт. Анан дагы өзүңүз менен иштеп 45 000ди дагы 3кө көбөйтөсүз. 45 000ди 3кө көбөйткөндө 120, ну где-то 150 деп коюңуз. 150-нүн блоктору менен иштеп, максаттарыңыз менен иштей бересиз. И 150-нү дагы 3кө көбөйтөсүз, 150ге чыккандан кийин. 150-нү 3кө көбөйткөндө почти 500 000 да. 500 000ге чыккыча иштей бересиз өзүңүз менен, анан 1,5 миллионго чыгасыз. Көрдүңүзбү? Эгерде өзүңүз менен, конечно, өзүңүз менен иштебей деле коюңуз,
анда сиз ошол 45 000 менен өмүр бою эле жашай бересиз. Эгерде сиз өзүңүздүн бияктагы блогторуңуз менен ишенип иштей турган болсоңуз, анда сиз кирешеңизди тез эле миллионго чыгарасыз. Туура мен сиздин курста окуп 90 000ге чыктым, азаматсыз. Вот, көрдүңүзбү? Да, вот так ушинтип эле чыкса болот. Бул сиздин эле ограниченияңыз. Мен чыга албайм, кокуй, бул миллион экен, кокуй, бул бизнесмендердики экен деген ал сиздин эле коркууларыңыз, сиздин блогторуңуз, сиздин өзүңүздү чектөөңүз. Сиз өзүңүздү өзүңүз эле чектей бересиз. Кудайымдын казынасы кенен. Өзүңүз билген бизнесиңизди кылыңыз. Сизге мен сетевой бизнес деп айтпайм. Мен билбейм сетевой. Сиз жүрөгүңүз каалаган бизнести кылыңыз. Хорошо? Так, давайте кеттик. Бул акча каяктан келет жаздыңыздар, 3 миллион каяктан келет. Или там миллион каяктан келет. Или там 100 000 каяктан келет, 45 000 каяктан келет. Жазыңыздар. Биз азыр сиздер менен эми диагностикага өтөбүз. Ушул акча каяктан келет жазабыз. Давайте дагы 2 мүнөт убакыт берейин. Жаздыкпы? Молодцы. Жазган болсоңуздар азаматсыздар. Үйдө товар турат, сатылбай дейт. Биздин сиздер менен фокусубуз акчага болгондуктан, бүгүн акча деген күн болгондуктан биз именно ушул акчага болгон блогторубузду акчага туура максат коюуда, схема түзүү менен иштеп чыгышыбыз керек. Эми бир айда мынча деген кирешебизди примерно ар кимибиз өзүбүзгө жараша 15 000ден 45 000 кээбиркилериңиздердики 100 000ден 300 000ге чыктык, коюп алдык да. Жада ал акча каяктан келет жазып алдык. Эми терең дем алып демибизди чыгарабыз, ручканы жерге коебуз. Жаныңыздарда наличка акча болуш керек. Ал акчанын суммасы, саны каякта болгону, канча болгону, кандай сумма экени не важно, да. 1000 сомдуктарды, 500 сомдуктарды канча сумма болсо деле наличка, именно наличка акча болуш керек. Бир эле 1000 сомдук деле болот. Да? Эми ушул акчаларды аласыздар дагы, терең дем алып демиңиздерди чыгарасыздар. Ай сайын таба турган акча деп колуңуздардагы акчаны элестетесиздер. Канчалык жолу колуңуздардагы акча көп болсо деле ошончолук жакшы. Мисалы, миллиондогон акчалар болсо алсаңыздар болот. Бирок именно наличка болуш керек. Кааласаңыздар, бир эле акчаны деле албасаңыздар болот да, бир эле купюраны. Эми караңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарып, дал ошол айына келе турган акча деп колуңуздардагы акчаны элестетесиздер. Жамында акча жок, айлык канча болуп алсам дагы. Азыр 1000 сомбу, 500 сомбу, 200 сомбу, 100 сомбу, эң башкысы наличка акча болуш керек. Жаныңыздарга алыңыздар. Эми бул акчаны алабыз дагы. Ошол биз каалаган акча деп элестетебиз. Биз айына таба турган акча деп элестетебиз. Мисалы, сиздер канча акча деп атасыздар? 300 десеңиздер, 300 реалдуу боло турган, айына таба, айына. Жылга эмес, 15 миллион эмес, бир айга деп ориентир алабыз. Болушунча аз-аздан өскөнүбүз жакшы да. Бир айда канча табам дедиңиздер да. Мисалы, 45 000 деп жазган айым бул жакта комментарий жазып атат да. 45 000 деген айым колуңуздагы акчаны 45 000 деп элестетесиз азыр.
айына ошол 45 000 сиздин колуңузга тийип атат. 300 000 дегендер 300 000 деп элестетесиздер. Миллион дегендер миллион деп элестетесиздер. Сиздердин азыркы кирешеңиздерден 3-5 эсе сумма гана болуш керек. Азыркы учурда айына мисалы 100 000 алсаңыз 300 000, андан көп элестетпеңиз. Эгерде азыркы учурда 100 000 тапсаңыз, сиз миллион десеңиз, сиздин мээңиз автоматтык түрдө аркага кетет. Себеби дегенде ага ишенбейт. Сиз өзүңүз деле ишенбейсиз ага. Эгерде азыркы учурда 15 000 таап туруп сиз айына миллион табам десеңиз, вообще ишенбейт. Баш тортпа дейт. Анан вообще полный аркка кетесиз. Ошон үчүн сиз үчүн реалдуу сумманы гана аласыз. Хорошо? Вот, айда бир айдагы таба турган акчабызды коюп алдык. Ол атам да сиздерге дагы. Бияқта телеграмдагы бар. Сонун $900 купюрасы бар да, азаматсыз. Эгерде доллар болсо ага өзүнчө иштегениңиз жакшы. Сом болсо жакшы. Мейли, долларыңызды эле ала бериңиз. Эми ошол сиздин айына таба турган акчаңызды элестетесиз. Колуңуздагы акчаңызды кармайсыз. Көзүңүздү жумуп сезиңиз. Сиздин колуңуздагы купюра сизге айына келе турган сумма. Сиз канча десеңиз ошончо сумма. Терең дем алып демиңизди чыгарып, мындай деп айтыңыздар. Мен айына ушунча сумма деп өзүңүздөрдүн айтаткан суммаңыздарды айтыңыздар. Мен айына мисалы 45 000ден табатам. Или мен айына 300 000ден табатам деп колума алып атам деп айтыңыздар. Не только таап, колума алып атам. Терең дем алып демиңизди чыгарабыз. Мен айына мынча суммадан колума алып атам. Таза пайдаңыздар. Бизнесте бир аз башкачараак болот. Мен айына мынча сумма колума алып атам. Таза пайдам же таза акчам. Мисалы, айлык алсаңыз, мен айына 45 000 айлык алып атам дейсиз да. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып туруңуздар. Биз азыр сиздер менен подсознаниядагы блокторго киребиз. Мындай деп ниет кылсаңыздар болот. Мен өзүмдүн аң сезимимдин түпкүрүндөгү блокторумду табууга ниет кылам. Жана аларды өзгөртүүгө ниет кылам деңиз. Менин колумдагы акча ушунча акча да. Эми ушул колубуздагы айына бизге келе турган акчага тоскоол болгон биздеги өзүбүздөгү сезимдерге көңүл бурабыз. Биздеги денебиздеги кандайдыр бир жагымсыз, бук болгон, көңүл айланган сезимдер болушу мүмкүн. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Сезимдерибизге көңүл бурабыз. Кимде кандай сезимдер болду, бул жактан бөлүшсөңүздөр болот. Комментарийге жазыңыздар, кимде кандай сезимдер болду. Комментарийге жазыңыздар. Кимде кандай сезимдер болду? Прям элестетип сезгенде, денеңизде, мисалы меники могул көкүрөгүмдө аябай жагымсыз сезимдер болду да. Сиздерде кандай сезимдер болду, бөлүшүңүздөр. Денем муздап кетти, жүрөгүм дүкүлдөп кетти дейт. Эки даалым уюп, манжаларыма чейин немететип калды дейт. Да, кредит төлөш керек, карызга бериш керек деген да. Терең дем алып демибизди чыгарабыз.
Караңыздар, канчалаган ыйлагым келип акчаны элестеткенде коркуу сезим болду. Вот. Сиздер азыр өзүңүздөрдүн эле блогторуңуздарды жазып атасыздар. Сиздердин жашооңуздарга келбей турган, акчаны келтирбей жаткан подсознаниядағы блоктор именно ушул нерселер. Муздап кеттим дейт. Өпкөмдүн тушу ысыды. Менин жүрөгүм тетиреп, оң даалым оруп кетти. Коркуу да карыздан кутулуш керек деген. Сиз эч кандай акчадан мотивация албайсыз. Акчаны аласыз, карызга бересиз. Аласыз, карызга бересиз. Кубанган сезим болду. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Ишенбестик да. Сиздер Telegram сиздер комментарийге жазсаңыздар болот. Мен комментарийден бул жактан окуйм. Акыркы посттогу комментарийге жазсаңыздар болот. Бүгүнкү трансляция началась деген комментарийге жазсаңыздар болот. Сол жүрөгүм түшүп сайгылашты дейт. Да, демек сиздерде көпчүлүгүңүздөрдө көрүңүздөр да, денеңиздерде эгерде ушундай акчаларга жагымсыз сезимдер болсо, анда биздин жашообузга акча келбейт. Эмнеге? Анткени бизге жагымсыз нерсени биздин подсознаниябыз бизге жакындатпайт. Туура акча келиши мүмкүн, кайра эле кете берет. Келет, бизге жаныбызда турбайт, себеби дегенде турса бизде эмне болот? Коркуу болот. Калтырайбыз, титирейбиз. Биз коркунучтуу нерсенин жанында турбайбыз да, кайра эле кете берет. Келип эле кете берет, келип эле кете берет. Береке жок болот. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Именно ушундай практика диагностикалар менен мен сиздер менен трансформация курсунда дагы иштегенди көрсөтөм. Өз алдыңыздарча иштегенди көрсөтөм. Анткени акча бул биздин, акчаны биз эле кабыл албайбыз. Биз ойлойбуз акчаны мен эле кабыл алам деп. Акчаны биз кабыл албайбыз. Акчаны биздин подсознаниябыз кабыл алат. А подсознаниябыздын түпкү тамыры каяктан келет? Подсознание биздин атабыздын, энебиздин, ата-эне тегибиздин программаларынан алынган, алардын жашоосунан алынып, эң башкысы биздин жашообузду аман алып калуучу программалардан түзүлгөн, биз үчүн атайын биздин жашообузду коргогон программадан турган подсознание, өзүнчө база деп койсок болот да. Вот, именно ошол коркуулар биздин жашообузга ушундай акча келүүгө тоскоол болот. Жагымдуу сезимдер келди дейт азаматсыз, бирок жагымдуу сезимдер келди деп көбүнчө мээ алдап коет. Эгерде чындыгында жагымдуу сезим келсе, анда сиздин жашооңузга сиз каалаган жашоо жана сиз каалаган акча давно келмек. Сиз акчаны изденмек эмессиз. Хорошо, өзүбүздү алдабайбыз да, өзүбүз менен чындыкта сүйлөшөбүз. Чынчыл болобуз. Эми терең дем алып демибизди чыгарабыз. Дал ушул сезимдер менен биз азыр трансформация кылып иштейбиз. Даяр болуп отуруңуздар. Азыр мен бул жакка түз эфирге айымдарды, мырзаларды акча боюнча разбор деп жазыңыздар. Мен түз эфирге азыр айымдарды, мырзаларды акча менен иштөөгө чакырам. Ушул эле сезимдериңиздерди улантасыздар, и ошол жактан айым мырзалар менен чогуу сиздер дагы трансформация кыласыздар. Хорошо? Давайте разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерди түз эфирге разборго чакырам. Пока разбор деп жаза бериңиздер, а мен сиздерге кантип мен сиздерге ушул нерсенин баардыгын каяктан алдым. Жөн эле мындай сүйлөй берген жокмун. Менин дагы практикам абдан чоң. 5 жылдан бери
2018 жылдан бери мен өзүм именно ошол миллиондор менен бизнес кылган айыммын. 0дон миллионго чейин чыгарган бизнес менен иштеген айыммын. Миллион мен үчүн чындыгында норма. Себеби дегенде өзүм биринчи бизнесте жүргөнмүн. Ага чейин Москвада 10 жыл банкта иштегенмин. Ал жакта дагы именно бизнесмендер менен миллиондордун арасында, миллиондогон акчалардын арасында банкта иштеп жүргөнмүн. Андан кийин өзүм бизнес куруп иштедим 5 жыл, 4 жыл. Андан кийин анан психологияга келип, бул жактан дагы 0дон элестетиңиздер, бирок миллион деп коркпоңуздар. 0дон миллионго чыгууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз ага даяр болсок, биз чындыгында ошондой акчаларды кааласак, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000ден көтөрүлүп отуруп эле биз абдан чоң суммадагы акчаларга көтөрүлүп алсак болот. Дал ошол нерсе менен биз албетте трансформация курсунда дагы иштеп баштайбыз. Буюрсак, ал курс 1-июнда башталат. Трансформация курсубузда 1 ай окуу болот. Сопровождение 1 ай болот. Сопровождение деген кураторлор менен да. Ал жакта эгерде сиздер доступка бүгүн эртең уже доступ алсаңыздар, сиздерге 3 бонустук курс белекке берилет. Өмүр бою ал курста калып кетесиздер. Ал курстар сырдуу диагностика, миллиондук практикалар, максатыма жетем курсу жана бонустук тренажерлор, даже 4 курс сиздерге белекке берилет. Давайте жазыңыздар, азыр мен сиздерди разборго чакырам. Жана бул курс сиздер менен чогуу мен өзүм дагы жума сайын трансформация курсунда жума сайын суроо жооп кылам. Өзүм 2 сааттан сурооңуздарга то есть жооп берем. Сиздерге азыркыдай диагностиканы кантип иштесе болот, иштешем сиздер менен чогуу. Анан жума сайын куратор менен дагы онлайн разборлорду, диагностикаларды кыласыздар. Разбор эмне, диагностика эмне экенин биз 2 күндөн бери көрүп атабыз. Азыр мен сиздерди диагностика разборго чакырам бул жакка да. И анан 30-уна чейин пока өчүрүп кое турайын. 30-уна сиздер жаза бериңиздер, мен ачып көрөм. 31-ине чейин эгерде трансформация курсуна бронь кылсаңыздар, анда 31 майда мени менен чогуу жандуу ретритке Бишкек шаарында, шаардын чекесине барабыз. Тоого барып, ал жактан ретрит өткөрөбүз. Жана ошондой эле 1 ай бою сопровождение менен мени менен чогуу жума сайын, куратор жума сайын мени менен чогуу, жума сайын өзүңүздөр менен иштегенден кийин 30 күндөн кийин трансформация курсу сиздерге дагы 30 күн доступка сакталат. Ошондо трансформация курсу 60 күн бою сиздерде болот. 60 күн бою иштей аласыздар. Бул курстун баасы болгону 10 000 сом, жана ошондой эле дагы арзандатуу менен болгону азыркы учурда 6 000 сом. 6 000 сомго сиздер 60 күн бою сопровождениясы менен менин коштомдо чогуу окусаңыздар болот. Азыртадан баштап эле, даже бүгүндөн баштап эле бронь кылсаңыздар болот. 2 000 сомдон өйдө. Анан албетте дароо толук төлөм төлөсөңүздөр дагы сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөр берилет. Ал жакта сиздер эмнени үйрөнөсүздөр? Диагностика жасаганды үйрөнүп аласыздар. Эң сонун чөйрө табасыздар, аң сезимдүү жаңы билимдерди аласыздар. Жума сайын онлайн суроо жооп биз менен чогуу болосуздар. Жана курста мамиле, акча, ден соолук, предназначение жана башка түрдүү өзүңүздөрдүн ар тараптуу максатыңыздарга жетүүнүн үстүнөн иштей аласыздар. Бул жакта реквизиттерди чыгарып койгонбуз. О деңгиге салсаңыздар болот. Оптима, Мегаком, Мбанк жана ошондой эле Россияда Тинькофф дагы бар. Россиядагылар үчүн Тинькоффко салсаңыздар болот. Менеджерлер менен байланышып, номериңиздерди комментарийге калтырсаңыздар байланышат. Номериңиздерди жеке каткан менин директиме калтырсаңыздар, менеджерлер сиздер менен байланышат дагы.
курстун азыркы рубльдун курсун эсептеп туруп ошого жараша эле сала берсеңиздер болот. Ал эми курстун төлөмдү которуп аткан учурда Кундуз Таштанова деп чыгат. Кундуз Таштанова менин партнерум. Ал именно ушундай технический жактардын баардыгын карайт, жардам берет да мага. Ошон үчүн көбүнчө Кундуз айымдын данныйларына акчаларды которсоңуздар болот. Бирок курсту билимди мени менен чогуу ала аласыздар. Бул жака реквизиттерди калтырып коем. Азыртан баштап броон кылып баштасаңыздар өзүңүздөр үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү аласыздар. Азыртан баштап ишеним да, ишенбестиктен арыласыздар. Биз азыр өзүбүздүн блогторубузду таптык да, ишенбестик, муздак болду денеңиздерде, жагымсыз болду, жүрөгүңүздөр ооруду. Ошолордун баардыгы сиздин жашооңузга келе турган акчанын блоктору. Эми ошол блоктордон биз трансформациянын жардамы менен арылуубуз керек. Бир эле коркуунун үстүнөн арылып койсок, бизге мисалы муздак болуп атабыз деп атабыз да, балким биздин тегибизде түрдүү программалар болгон. Капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим жана башка түрдүү нерселер болгон. И ошолордун баардыгы менен биз сиздер менен 30 күн бою трансформация курсунда чогуу иштейбиз. Так, давайте азыр мен бул жака бир айымды мырзаны чакырайын дагы, и ошол жактан дагы разбордун үстүнөн иштейли. Мен тиреңдим алып демди чыгарып ниет кылам, кимге ушул разбор керек болсо. Рахима Баястанова. Биз азыр Рахима Баястанованын кандай блогун тапты деп туруп, анан ошол Рахима Баястанованын бала чагымда мен банкта иштесем көп акчалуу болом деп ойлочумун дейт. Мен магазинде иштесем көп акчалуу болом деп ойлочумун бала чагымдачы. Ошо как будто магазиндеги баардык товарлар меники болот. Жана иче тургандар, кийимдер, сонун буюмдар меники болот деп мен магазинчи болом дечимин да кичинекей кезинде. Анан чоңойгондон баштап мен врач болом деп баштадым. Бирок тилекке каршы врач боло алган жокмун. Экономист болдум. Банкта иштедим, анан барып именно өзүмдүн бала чагымдагы врач деген эле кесиптин аябай прям мындай чоң мүмкүнчүлүктөрү менен ала алдым. Себеби дегенде азыркы учурда психологиялык курстарды бергендиктен менде врачтар дагы аябай көп окушат. Магазинчилер окушат, экономисттер окушат, баардыгы окушат, даже психологдор окушат. Нурзада Камчы кызы чыгыңыз разборго. Түз эфирге мен сизге запрос жөнөттүм. Нурзада Камчы кызы, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз азыр өзүңүз менен иште блогуңузду таптыңызбы? Жок, мен кечирээк кирип калдым эже, эзертканча. Запросуңуз акча боюнча айтыңыз анда. Өзүңүздү көрсөтүңүз. Эгерде өзүңүздү көрсөтпөсөңүз мен смс Көрсөтөйүнсөм, эмнени бассам, кызыл прямой эфирди бастам. Камера. Камераны дагы бастым. Өзүм бутун көрүп калам, мына болду. Саламатсызбы? Акча боюнча запросуңузду айтыңызчы. Ошо акча да, мен запросум акча керек болуп атат. Ошо бар. Азыркы учурдагы тапкан акчаңыз канча? Максаттарды жазбапсыз, демек сиз артта калыпсыз. Эмне үчүн артта калдыңыз? Сабак болот деп уктуңуз беле? Нурзада айымдын сопротивлениясы башталды деп койсок болот. Келиңиздер, анда убакытты текке кетирбей, биз сиздер менен анда трансформация бөлүгүнө өтө берели да. Себеби дегенде каршылыктар болгондо, мисалы, Нурзада айымдын каршылыгы болуп атпайбы да? Ошондой
Мгм. Давайте дагы бир айымды чакырайын. Эгерде болбосо, анда баарыбыз чогуу сиздер менен иштеше беребиз. Хорошо? Чынара Арыкбаева. Чынара Арыкбаева чыгыңыз. Чынара Арыкбаева. Отклонила. Хорошо, анда разбор деп жазбаңыздар. Эгерде отклонять этсеңиздер, анда лучше жазбаңыздар. Эгерде түз эфирге чыккыңыздар келсе, анда лучше жазбаңыздар. Айылчиева Эльвира келиңиз. Тапкандарды алыңызчы дейт. Тапкандар гана жазыңыздар деп айтайынбы? Саламатсызбы Эльвира айым? Эльвира айым, жаздыңызбы максаттарды? Жаздым. Ага. Жаздым. Эмне деген блогду таптыңыз? Эмне деген блогду таптыңыз? Эмне деген блогду таптыңыз? Блогду ошо кусуп анан кекирип атам да ишса. Азыр акчаны кармаганда элестеткенде кусуп кекирип баштадыңыз, До сих пор кусуп атам. Ага. Эмнени кабыл алгыңыз келбей жатат же ал сизге эмнени билдирет? Эмнени кабыл албай жатканыңыз? Бул кусуу деген бул бир нерсени кабыл албай жатканда кусушуңуз мүмкүн, туурабы? Мен силер көрүнбөй атасың. Мен аябай атам менен иштедим да. Трансформацияда окуп атам азыр жакшы. Жок, давай. Белим ооруп, Биз азыр сиз менен азыр түз эфирдеги трансформация менен иштейбиз. Анткени биздин азыр көрүүчүлөрүбүз бул жакта, Телеграмда бул жакта трансформацияны күтүп атышат. Сиз көңүлүңүз айланып атат, кусуп атасыз да, ошол блогуңузду таптыңыз. Дагы кандай сезимдер болду? Жанагы сумманы элестетип колуңузга кармаганда акчаны. Ошо кекирдим, кустум, ушундай эле болдум. Эки бөйрөгүм оорugандай болду да. Сезим керек мага. Сезим, эмне сездиңиз? Ыйладым. Көзүмөн жаш кетти биринчи. Боль? Боль. Хорошо. Боль дегенде сизге дароо эмне деген учур келди жашооңуздагы? Невериться ушундай ишенбестик го дейм анда. Ишенбестик. Хорошо, ошондой акча сумма сизге канча сумма эле? Меники могу $1000 эле $3000 деп жаздым, $3000 чыгам деп. Сиздин азыр учурдагы тапкан акчаңыз $1000, Ооба. $3000 деп жаздыңыз, Хорошо, сонун азаматсыз, сонун азыр учурда ай сайын $1000 аласыз, $3000 көтөрөм деп жаздыңыз. Почему-то $3000 не видно. Не дейсиз? Силер көрүнбөй атасыңар мага. Мейли, мен сизди көрүп атам зато. Хорошо. Ишенбестик. Азыр баарыбыз тең, эфирдеги баардык айымдар, мырзалар, баарыңыздар тең ниет кылыңыздар. Сиздерге тоскоол болгон блокторду трансформация кылууга ниет кылыңыздар дагы. Кааласаңыздар көзүңүздөрдү жумуп алыңыздар. Биз азыр Эльвира айым менен чогуу трансформация кылабыз. Атыңыз Эльвира, Эльвира. Келиңиз Эльвира айым. Азыр трансформация бөлүгүнө өтөлү. Мисалы коркуп аткандар, коркуп атам деп айтасыздар. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн сезимдериңиздерди айтыңыздар. Эльвира айымдыкы менен окшоштурбаңыздар. Мисалы Эльвира айым больно деп атат жана ишенбейм деп атат. Да, телефонуңуздарды бир жерге жайгаштырып алыңыздар да, колуңуздарга телефонду кармабай, бир жерге коюп, эң башкысы менин үнүм сиздерге угулуп, сиздердин денеңиздер бош болуш керек, жана буту колуңуздар кайчылашпаш керек да. Биз азыр сиздер менен энергетикалык деңгээлде иштейбиз да. Биздин акча бул эмне? Энергия да. Ошон үчүн биздин колу бутубузда бир жерде калып калбаш керек. Терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Кааласаңыз көзүңүздү ачкан бойдон айтыңыз, кааласаңыз просто эле айта берсеңиз болот. Көзүңүздү жумуп алып деле айтсаңыз болот. Эми айттыңыз. Мен ишенбейм. Мен ишенбейм. Мага
ишенбегендиктен абдан оор болот. Абдан оор болот. Мисалы башкаңыздар биз азыр сиздер менен мээ менен эмес, подсознание менен иштеп атабыз. Хорошо, подсознательная программа, абдан терең, глубокая программалар менен иштеп атабыз. Коркуп аткандар, мен коркуп атам деңиздер. Менин жүрөгүм, мисалы мен айткандай элестеткенде, мен өзүмдүн максатымды койгондо менде эмне болду, ушунчалык мындай жүрөгүм сыгылган момент болду да. Менин жүрөгүм сыгылып атат. Мага аябай оор болуп атат деп айтсам болот да. Айта бериңиз, сиз кайталап айта бериңиз. Мага абдан оор болуп атат. Мага абдан оор болуп атат. Менин жүрөгүм сыгылып атат. Мен ишенбей атам. Мага больно болуп атат. Мага больно болуп атат. Мындай кылыңыз. Жөн эле шатыратып эле жаттап алгандай эле декламациядай айтып кереги жок. Бул жакта сезим менен айтыш керек. Мен ишенбейм. Мен ишенбейм. Да, мага больно болуп атат. Мага больно болуп атат. Мен Дагы ишенбейм. сезимдер менен айтканда денеңиз менен сезип баштадыңыз. Байкадыңызбы? Денеңиз чымырап баштады. Да, вот, сезимдер менен айтыш керек. Жөн эле шатыратар менен ишенбейм, мен коркпойм, нет. Мээ менен эмес, биз сезим менен иштейбиз, хорошо? Ошондо күчтүү трансформация болот бизде. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз айткандан кийин. Ушинтип айтканда, сизге кандай окуя же кандай учур эсиңизге түштү? Башкаңыздарда иштей беребиз, биз эч кимге карабайбыз. Ана зависла, Эльвира айым зависать этип калды, сразу сопротивление башталды. Келиңиздер айымдар, мырзалар, биз трансформация кылганыбызды улантабыз, айтабыз. Мен коркуп атам. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жанагы тапкан блокторуңуздардын үстүнөн айтып бериңиздер. Ага, Эльвира айым, сиз часто зависаете, катып калып атасыз. Хорошо, Эльвира айым, мындай деле иштеше бериңиз. Айтыңыздар, мен үчүн мага акча абдан, мага акча ушундай суммадагы акча келерине ишенбейм. Ишенбестиктер болуп атса айтыңыздар, мен мындай суммадагы акча келерине ишенбейм. Мен үчүн бул суммадагы акча, мени кайталай бериңиздер, Мен үчүн бул суммадагы акча абдан оор болот. Мага канчалык акча келген сайын мен акчам жок калат, ал акчам түгөнүп калат деп корко берем. Айта бериңиздер, давайте. Баарыңыздарда тең ушундай программа бар. Мен чоң акчалардан корком. Мен чоң суммадагы акча мага келерине ишенбейм. Айтсаңыздар болот. Мен эч кимге ишенбейм. Менин акчамдын көбөйөрүнө ишенбейм. Айтсаңыздар, мен акчаны туура пайдалана албайм. Кабыл албагандар, мен акчаны кабыл ала албайм. Акча мен үчүн абдан чоң толкунданууларды жаратат. Акча мага келсе эле мен аларды карызга жумшашым керек, карызымдан кутулушум керек дей берем. Мен акчадан рахат алганын ордуна дайыма боль алам деп айта бериңиздер. Өзүңүздөрдүн больдоруңуздарды айтыңыздар, Айтыңыздар, мага чоң акчанын келерине ишенбейм. Мен мектепте араң кичинекей айлыкка иштейм. Мен ишенбейм, чоң акчага келерине ишенбейм. Айтып атканда сиздеги сезимдерге көңүл буруңуздар. Буларды биз жөн эле айтпайбыз. Биз азыр сиздер менен трансформация кылып атабыз. Дал ошол блоктордон арылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Эми азыр өзүңүздөрдү дал ошол акча деп сезиңиздер.
Siz azыр özünüz oşol akçasız. Misалы siz ayına 100 ming dep jazdыңыз, 45 ming dep jazdыңыз, million dep jazdыңыз da. Siz azыр миллионсыз. Или 45 миңсиз. Ошол тарапта туруңуз. Биз даже өзүбүздүн акчаларыбыздын сезимдерин, бизге караган көз караштарын айтсак болот. Siz азыр өзүңүздүн акчаңызсыз. И сиздин авторуңуз, то есть сиз өзүңүзгө караңыз. То есть сиз акчада туруп өзүңүзгө караңыз. Хозяиниңизге караңыз. Жана акчадагы сезимдерге көңүл буруңуз. Сиздин акчаңыз өзүн кандай сезип жатат? То есть сизге келе турган акча өзүн кандай сезип жатат? Мен өзүмдүн акчамдын фигурасы болом азыр. Ал акча өзүн кандай сезип жатат? Ал акча сизге эмне тартуулагысы келип жатат? Мисалы мен азыр өзүмдүн акчам болгондо ушунчалык мээримдүү, ушунчалык мени жакшы көргөн, ушунчалык мени көзүңдү чоңураак ач, мени кабыл ал дегендей сезим болду да, таарынып атат да. Нааразы болуп атат дейт да. Ага. Сиз ал өзүңүздүн фигураңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Мени кара деп айткыңыз келип атат да. Мени кара. Мен сенин жаныңда элемин, мени кара деп айтыңыз өзүңүзгө. Мен сенин жаныңдамын. Мага көңүл бур. Мен сага бара алам. Да? Мен даярмын деп айтыңыз. Даяр бекен сиздин акчаңыз сизге келүүгө даярбы? Мисалы мен өзүмдүн акчамдын мага келүүгө даяр экенин сезип атам. Эми ошол фигурадан сиздер кимди сезип атасыздар? Балким атаңыздарды сезип атасыздар, балким чоң атаңыздарды, балким чоң энеңиздерди, балким тайнеңиздерди, балким өзүңүздөрдү сезип атасыздар. Көңүл буруңуздар. Бору уруп атат акча дейт. Ыраазы бол деп атат. Демек сиз көбүрөөк ыраазычылык айтышыңыз керек экен да. Дал ошол акчадагы сезимдерди сезиңиздер. Эми кайрадан өзүңүздүн фигураңызга өтүңүз. Өзүңүздүн фигураңызга өтүңүз. Сиз азыр өзүңүзсүз. Биз азыр подсознаниядагы акчаны алмаштырып атабыз да, программаны алмаштырып атабыз. Эми акчаңызга караңыз. Жана акчаңыз сизден эмнени каалады, ошол нерсени беребиз азыр акчага. Биз фокусубуз көрсө акчада эмес, башка эле жакта экенин сездик да. Капа болгонун сездик да. Эс алганын сездик да. Эс алчы деп атат дейт да. Эми айтыңыз. Мен сага, мисалы, эс ал дей турган болсо айтыңыз. Менин акчам, мен сага убада берем. Мен түшүндүм, мен эс алсам гана сен мага келериңди түшүндүм. Кантип эс аласыз? Кандай кылып эс алгыңыз келип жатат? Эс алсаңыз, точно сизге акча келет. Капа болуп жатса, эмне үчүн капа болуп жатат? Мен сени кайсы бир учурда капа кылып алганыма өкүнөм да. Айтыңыздар, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн сезимдериңиздер менен иштеңиздер. Мисалы, менин акчам эмне деп айтып атат мага? Мен сенин жаныңда элемин, сен болгону мага көңүл бурбай жатасың. Сен ишенбей жатасың да. Не то что ишенбей. Фокусуң башка жакта. Көбүрөөк жанталашканда, мен жанталашсам гана акча таап алам деп. Ушундай болуп атат да меникичи. Сиздер өзүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Сонун азаматсыздар. Эми айтыңыздар, менин акчам. Айтыңыздар, менин акчам. Сендеги блоктор, мисалы, тарыныч, капачылыктар, алар сеники эмес, алар меники.
Ал капачылыктарды мага бер. Мен аны ата-энемден кайсы бир учурда алгам, аны мен өзүм жок кылам деп айтыңыздар. Сиздердин акчаңыздардын фигурасынан алыңыздар. Аяган сезимдер болсо, демек сиздер ата-энеңиздерди аягансыздар. Капа болсо, демек сиздер кайсы бир учурда акчага эмес, ата-энеңиздерге капа болгонсуздар. Ишенбестик болсо, демек кайсы бир учурда ата-энеңиздерге сиздер ишенбей калгансыздар бала кезиңиздерде. Терең дем алып демизди чыгарып, акчабыздагы программаны алабыз дагы, эми аркабызга карайбыз. Айтабыз. Ата менен апаны көрөбүз. Чоң ата, чоң энелерибизди көрөбүз. Айтасыздар. Ата, апа, мен сиздерге капа болгом. Кайсы учурда капа болгонсуздар? Балким акча бербей койгон, балким алардын акчасын урдап алгансыздар кичинекей кезиңиздерде. Айтыңыздар, сөзсүз түрдө ата-энеге тиешелүү болсо, капачылыктарды ата-энеге беребиз. Мен сиздерге ыраазы болгондун ордуна капа болуп жашап келиптирмин. Сиздерге капачылыктарым өзүңүздөргө берип, мындан ары ата апа мен сиздерге ыраазычылыгым менен жашайм деп айтсаңыздар болот. Терең дем алып, ата-энебизге капачылык таарынычтарды берип, ата-энебизге ыраазычылык болуп, ыраазычылык айтып, ата-энебизден сүйүү алабыз, сүйүү. Биздин жашообузда канча акча болсо, биздин сүйүүбүз ошончо экенин билсек болот. Биздин энергиябыз ошончо. Сиздер азыр акчам келбейт деп ишенбей жатпайсыздарбы? Демек, ата-энеңиздерден толук сүйүү, энергия аларыңыздарга ишенбейсиздер. Аларды алсыз көрөсүздөр. Канчалык ата-энеңиздерди алсыз көргөн сайын, сиздерде ошончолук акча аз болот. Канчалык ата-энеңиздерден сүйүү, энергия көп алдым деген сайын, сиздердин жашооңуздарга акча ошончолук көп болот. Канчалык ата-энеге балачаңыздарда ишенген сайын, ошончолук жашооңуздарда акча көп болот. Азыр ата-энеден ишеним алыңыздар. Ата-эненин сүйүүсүн алганды сезиңиздер, колдоосун сезиңиздер. Энергия бергендерин сиздин өзүңүздүн денеңизден сезиңиз. Болушунча ата-эненин сүйүүсүнө толобуз. Ата-энебиздин сүйүүсүнө толдук, ыраазычылык айтып, алдыбызга карайбыз. Эми акчабыздын фигурасына карайбыз. Айтабыз, менин акчам көрсө мен адашып, ата-энеме тиешелүү капачылык таарынычтарым менен ошол жака көңүлүмдү буруп, сага көңүл бурбай келиптирмин. Мен сени сүйүү менен кабыл алганга даярмын. Кел мага деп акчаңызды кабыл алыңыз. Акчаңызды кабыл алып, кучактап, терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми акчабызга сүйүүбүздү беребиз. И сол тарабыбызга коебуз. Дайыма акча менен биздин иерархия болот. Биз акчаны өзүбүздөн кийин коюшубуз керек, өзүбүзгө чейин эмес. Мен мындан ары менин акчам, мен мындан ары сага сүйүүм менен, ыраазычылыгым менен, ишеничим менен мамиле кылам. Анткени мен ата-энеме ишенем. Анткени мен ата-энеме ыраазымын.
Анткени мен жашоомо ыраазымын. И менин жашоомдо баары болоруна мен ишенем деп айтыңыздар. Ушул сезимдер менен көпкө чейин болуңуздар өзүңүздөр менен. Сиздерге келген акчанын сезимдерин жана сиздер максат жазгансыздар, туурабы? Эми ошол максатыңыздар ишке ашып атканын, ал акчаларды сиздер максаттарыңыздарга жумшап аткандарыңыздарды сезиңиздер. Ал акчаларды барып машина алдыңыз, ал акчаны барып үй алдыңыз, ал акчаны барып үй салдыңыз, ал акчаны барып эмне керек болсо ошол акчаны ыраазычылыгыңыз менен алып, өзүңүздүн максаттарыңызга жумшап, ыраазычылыгыңыз менен жумшап атканыңызды сезиңиз. Да, акчаны сиздер түшпөйсүз, акча сиздер түшөт. Олжан. Да что тебе стать было 13? Эми сезимдериңиздер менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Кимде кандай сезимдер болду? Акчаны келерине ишендиңиздерби? Бул практикага чейинки сезимдериңиздер кандай болду? Жана практика аткаргандан кийинки сезимдериңиздер кандай болду? Жана ошондой эле акчаңыздарды колуңуздарга алыңыздар. Жана башында кандай сезимдер пайда болгон? Азыр кандай сезимдер болду? Мисалы, ошол суммада элестеткенде башында коркуу да, жүрөгүбүз ооруган сезимдер болсо, азыр ошол эле сумманы колубузга кармаганда сезимдерибизди текшеребиз. Мисалы, ишенбей жаткам ишенич пайда болду десеңиздер болот да. Коркуп аткам азыр рахат, сезимдер пайда болду. Мисалы, мен азыр бул акчаны кармап сезгенимде ошол сумма деп менде рахаттануу, ыраазычылык, ишеним, прям мындай чоң нерселер пайда болду да. Да, көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн блокторубузду биз дал ушул практика менен ички дүйнөбүздү өзгөртсөк, анан биздин жашообузга, реалдуу жашообузда акчалар пайда болот. Ишеним дейт, азыр жеңилдеп калдым, ишеним пайда болду. Сонун. Азаматсыздар, сонун. Ушинтип биз өзүбүз менен иштей берип, толтура блоктордон арылгандан кийин биздин жашообузда акчабыз пайда болот, акча келет, үй алабыз, машина алабыз да. Мамилебиз оңолот. Эртең буюрса сиздер менен экинчи күндө мамиле менен иштейбиз. Мамиле дагы ар түрдүү болот да. Балдар менен, өзүбүз менен, күйөөбүз менен, ата эне менен, чөйрө менен деген ишеним жаралды дейт. Жеңилдеп калдым. Акчаны анан өзүмдө караганда мага акча жигит болуп келди дейт. Сонун. Да, жигитиңиз менен иштешиңиз керек сиз демек. Жигитке көбүрөөк энергия жумшашыңыз мүмкүн. Ыраазымын деп айткым келди дейт. Сонун.
Эң таң калыштуусу жүрөгүм оорубай калды да. Капачылыгым мээримге алмаштырдым, сонун болуп калдым. Рахмат, ыраазымын. Караңыздар да. Сезимдерди алмаштырсак биз кече айтканбыз да, кванттык эмне үчүн кванттык психология дегенибиздин себеби анткени биздин сезимдер көзүбүзгө көрүнбөйт. И дал ошол сезимдерди өзгөрткөнүбүздө биздин полебиз, энергетикабыз дагы алмашат. Дал маябай жылуу болду дейт. Ага. Папа, Сонунда. папа, Аябай сонун, молодцы. Оу, жаным. папа, Оу, какого деньги? папин женги. Папа, завтра не будет воды. Сегодня Да, 22. хорошо. Сегодня 22. Ага. Сонунда кайра жасасаңыздар болот да, эфир 24 саат бою сакталат. Кайра жасаңыздар. Ага, сонун. Азаматсыздар. Демек, дагы башка блогторуңуздар чыгышы мүмкүн. Ал менен албетте дагы иштешиңиздер керек. Ошондуктан мен баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. Биз азыр трансформация курсуна жолдомо ойнотобуз, Түз эфир бүгүн негедир болгон жок, канча айымдар чыкты. Негедир үзүлүп кетип атты. Демек, бүгүн элестетиңиздер, акчага кимдин кандай каршылыгы бар экенин ушул жактан билсек болот. Келиңиздер, анда трансформация жөнүндө сиздерге дагы бир сыйра айтып кетейин да. Так, телеграм сиздерди бул жака коюп алайын. Ыңгайлуу болсун, Так, вот так. Так, хорошо. Так, өзүңүздөр көргөндөй эле курска катталганыңыздарда сиздер мындан дагы сонун блогторду табасыздар. Ал жакта аябай кенен иштешесиздер. Трансформация курсунда иерархия менен энергиянын туура кетиши менен иштейсиздер. Ал жакта баланс, ал жакта лоялдуулук да. Жана ошондой эле күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Ал жакта капачылык таарынычтар менен, трансформация курсунда эмнелер менен иштейсиздер дагы. Таарыныч, негатив энергия, аборт болгон балдар, алар именно биздин энергияны алып жаткан нерселер да. Жана ал жакта сиздер эмоцияны ачуу менен иштейсиздер. Өзүңүздөргө кубанганга уруксат бере албасаңыздар дагы сиздердин жашооңуздарга акча келбейт. Ошон үчүн кубануу менен иштейбиз, эмоцияларыбызды ачып иштейбиз. Өзүбүздү сүйбөсөк дагы бизге акчанын келиши кыйын болот. Ошон үчүн кубануу менен дагы иштейбиз. Жана ошондой эле биздин тегибизден келе жаткан программалар менен иштейбиз. Жана ошондой эле предназначение менен иштейбиз, максатка жетүү менен иштейбиз дегенде биз дагы көптөгөн максаттарыбызга жетүү үчүн дагы балалыктан келген абдан көп биздин блогторубуз бар, алар менен дагы иштейбиз. Канча курс дейт, азыр мен сиздерге баарын айтып берем. Легендарлуу трансформация курсу 4 жылдан бери иштеп келет. Ушул убакка чейин бул курста миңдеген айымдар, мырзалар окушту. Чындыгында абдан сонун результаттарды жаратышкан. Сопровождение бул трансформация курсунда 30 күн болот, жана дагы 30 күн доступка берилет. Жалпы 60 күн бою бул курста окуйсуздар. Дароо толук төлөм кылгандарга жана ушул 3 күндүн ичинде катталган айымдарга, брон кылган айымдарга 3 күндүн ичинде 3 бонустук курс өмүр бою доступка берилет. Сырдуу диагностика, миллиондук практикалар жана максатыма жетем курсу сиздерге өмүр бою доступка берилип, сиздерде кала берет. Трансформация курсунда мен сиздер менен дайыма болом. Жума сайын онлайн разборлор, мени ушундай диагностикаларды жасаганды үйрөтөм жана иштешем буюрса да. И кураторлор менен дагы азыркыдай эле диагностикаларды, азыркыдай практикаларды, азыркыдай мини разборлорду жасайсыздар. Группа менен иштешесиздер. Ушул 31 майга чейин катталган айым мырзалар жакында бизде ретрит болот тоодо. И ошол жака мени менен чогуу, мен болом ал жакта, мени менен чогуу тоого ретритке. Ретрит деген эмне? Бул сиздердин
денеңиздердеги биз бүгүн денебизге байкадыңыздар го, денебизге жакын койгондо бизде кадимкидей кысылуу, жагымсыз сезимдер пайда болду. Анткени биз блокторду дал ошол денебизге көтөрүп жүрөбүз. Мындайча айтканда үйгө ар нерсени алып келе беребиз, бирок аны сыртка чыгарбаганда элестетиңиз. Сиз үйүңүздө элестетиңиз денеңизди да. Продуктуну, кийимдерди алып келе бересиз, бирок мусорду ыргытпайсыз. Үйдүн ичи эмне болот? Мисалы мен 40 жыл өзүм менен иштебей койсом, 40 жылдын ичинде менин үйүмдүн ичине жаңы нерселерди, жаңы буюмдарды алып келгенге местасы жок болот да. И анан, конечно, жаңы ийгиликтер болбойт. И ошо плюс мен уже ичим болбой калган дегенде эле да, тоскоол болот. Ошон үчүн биз биринчи тоскоол болгон блоктордон арылабыз трансформация курсунда. Анан жаңы ийгиликтер, жаңы результаттар биздин жашообузга өзүнөн өзү эле келип пайда болуп келе берет да. Ошонусу эң таң калыштуусу ошондо. Бул жакта курстун баасы канча деген айымдар жазып атышат, канча деп. Азыр мен сиздерге курстун баасын сөзсүз түрдө айтам. Албетте курстун баасы негизи 10 000 сомдон, даже 12 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Азыркы учурда 40% арзандатуу менен болгону 6 000 сомго сиздер 60 күн бою окуй аласыздар. Бронь 2 000 сомдон жогору, 2 000 сомду төлөп сиздер бул жакта ретрит канчадан деп да сурап атасыздар. Эгерде сиздер 31-ине чейин толук төлөм жасасаңыздар, анда мени менен чогуу тоого ретритке бара аласыздар. Жана бронь кылган айымдар, 2 000 сомдон жогору бронь кылган айымдар дагы 31-инде акысыз бронь кылгандар үчүн жана курска катталгандар үчүн ретрит акысыз. Курска катталуу боюнча номерлериңиздерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Жана менин жеке катка директиме менеджерлер сиздер менен байланышат дагы, сиздерге жардам беришет кантип курска катталуу боюнча. Келиңиздер азыр бул жактан так. Диагностикалар, ал жакта сиздер эмнени үйрөнөсүздөр? Диагностикаларды жасаганды үйрөнөсүздөр, жаңы чөйрө табасыздар, жаңы билимдерди аласыздар. Жума сайын мени менен онлайн сурооңуздарга жооп аласыздар. Заткан кантип сиз менен жеке сүйлөшсөм болот дегендер болот. Трансформация курсуна келсеңиздер, мага суроо берип, прям 6 000 сомдун ичинде ретрит, бардыгы сопровождение, ретрит, менин суроо жообу, мени менен сүйлөшүү, бардыгы дал ошол 6 000 сомдун ичинде, плюс 60 күн бою трансформация курсу сиздерге жеткиликтүү болот. Курста сиздер мамилеңиздер боюнча бала менен болгон, күйөө менен болгон, чөйрө менен болгон, өзүңүздөр менен болгон мамиле менен иштейсиздер. Акча, бизнес, ар тараптан иштесеңиздер болот. Ден соолугуңуздар менен иштейсиздер, предназначение, жумушуңуздар менен ар тараптан иштей берсеңиздер болот. Курс аябай ар тараптуу. Ал эми бул жакта реквизит чыгарып койдум. Реквизитти чыгардым. Ушул жака 2 000ди которуп, чекти менеджерлер байланышат. Кураторларыңыздар болсо, кураторлор менен байланышып, ошол жака жөнөтөсүздөр. Жана Россиядагылар үчүн Тинькофф банкка которсоңуздар болот. Анткени Тинькофф Россиядагылар азыр Кыргызстанга которо албагандыктан Тинькофф сиздер үчүн жеткиликтүү. Тинькофф менин ал жакта менин счетум бар. Келиңиздер анда сиздер менен сиздерге үйгө тапшырма берилген да. Бүгүн эртең менен WhatsApp группада акчага максат коюңуздар. Жана акча боюнча иштеп, кандай блокторуңуздарды таптыңыздар? Мисалы, чоң акча деген сиздерге эң сонун тренажерду бергенмин да. Ошол чоң акча деген тренажерду аткарганда жана акчага койгон максатыңыздар менен иштегенде ким кандай блогун тапты, жана эмне менен иштеди, эмнесин тапты, трансформация кылдыбы? Давайте бул жактан ошол сезимдериңиздер менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Мен сиздердин араңыздардан өзү менен иштеген өзү менен иштеген, тапшырманы аткарган айымдардын арасынан бир курс трансформация курсуна жолдомо берем.
Elvira ayım azamatsız. Elvira ayım transformasiya okugan ekensiz, azamatsız sonun. Da bizde transformatsiyani 1 yıl boyu okuganlar var, 4 yıl boyu okuganlar var, kayra okuganlar var. Okugan sayın andan beter aldığa жылып bir orunda tutmaydı. Только aldığa gidip. Aha. Да, боюңузда болбой жатса, да, боюнда болбой жаткандардагы жооп гана таппастан трансформация болуп, боюнда болгондор бар. Көп акча тренажерин аткарып алып, эмнеңизди таптыңыз, эмне блогду таптыңыз? Давайте өзүңүздөрдүн блогуңуздарды таптым деп. Блог өзүңүздөрдүн кандай блогуңуздарды, тоскоолдугуңуздарды таптыңыз. Практика менен иштегенде, максатыңыздар жазганда. Бул жакта уйлайм айтып атат. Мен де жазып алып, ишенбедим дейт. Бирок практиканы аткаргандан кийин ишенич пайда болду дейт. Көп акча тренажерин аткардым. Эмне блог таптыңыздар? Мен дагы окуганмын. Жашоомдо өтө сонун өзгөрүүлөр болду. Заткан эжеге чоң ыраазычылык, азаматсыз. Мен дагы катышам дейт. Сонун болду курс дейт. Курстан кийин ден соолугум оңолуп баштады. Жолдомо алууну каалайм. Менде блог коркуу, ишенбестик, эне атаман таарынып жүрүптүрмүн. Сонун дагы тарыныч экен, ишенбестик, тарыныч, атама болгон блог. Сиздин акча тренажерин аткарганда дайым акча келет дейт, сонун. Эртең менен сабактарды көрбөдүм эле, ал сабак сакталганбы дейт. Сиздерге үйгө тапшырма берилген. Тарыныч абида көп экен менде ата эне болгон блогду таптым. Тарыныч блог. Ата энеме тарыныч дагы. Давайте блогторуңуздарды жазсаңыздар, ким тапшырманы аткаргандардын арасынан гана кечээ биз биринчи күн болгон үчүн мейли деп ойнотуп койгонбуз. Ал эми бүгүн только тарыныч ким кандай блогун тапты. Ыйладым дейт. Ыйладым, ширигу бул блог эмес. Блог бул именно кандай тарыныч, абийда, коркуу, ушундай тарынычтарыңыз бар. Конкретно ошол жазганда жана аткарганда. Көп тарыныштар кетти. Менде да коркуу дейт. Ата энеме боорум ооруган экен. Алам азаматсыз да. Молодцы. Абдан көп айымдар аткарыптыр. Менден тартып алат, сурашат деген сезим келди дейт. Менде күнөөлүү сезим көп экен. Азаматсыз. Вот караңыздар, бул жакта жазып атышпайбы? Коркуу болду, күнөөлүү сезим, тартып алат, корком, ишенбейм деген да. Вот ушулардын баардыгы менен биз трансформация курсунда иштейбиз. Тарыныч, күнөөлүү сезим, капачылык, ишенбестик, ушулардын баардыгы менен сиздер трансформация курсунда ушул блоктордун баардыгы менен иштесеңиздер болот. Курсагым ачып кетти дейт. Колдорум калтырады. Коркуу да. Коркуу, али айымдык коркуу экен. Тапшырманы аткарганда ата энемди аяп жатам. Демек, сиз ата энеңиздин иерархиясын кабыл албайсыз. Ал боюнча трансформация курсунда иштейсиз. Мойнума илип коюшат экен дейт. Жоопкерчилик да. Калтырадым дейт. Сонун. Азаматсыздар, молодцы. Прям сабак күндө болобу. Сабак буюрса, эртең акыркы күн, эртең 3-чү күн. После практики эта сумма для меня стала нормой. Азаматсыз. Ниет кылам утканга. Жүрөгүм чымырап, абдан жаман болдум. Бар деп чыкты блог, атама таарынымын дейт. Бирок ата энемде кыйналганын сездим. Сонун. Прям молодцы. Караңыздар, кандай сонун сезимдери менен жазып атышат. Келиңиздер, эми сиздердин араңыздардан мен дагы ниет кылайын. Кимге трансформация курсу ушунчалык керек болсо, Кудайым ошол айымга
Буйурсун деп мен көзүмдү жумуп туруп ниет кылып туруп клубника в шоколаде дейт. Клубника в шоколаде менин кызымдын сүйгөн нерсеси. Клубника в шоколаде деген айым блогум ишеничим жок экен. Нур Свит. Нур Свит деген айымга туш келди. Нур Свит айым Тарты клубника в шоколаде Кыргызстан жасаган айым экен. Сизди куттуктайбыз. Сиз өзүңүздүн блогуңузду таапсыз, тапшырманы аткарыптырсыз. Сизге баарыңыздар эле аткарыптырсыздар, азаматсыздар. Баарыңыздарга трансформация курсуна катталууга, өзүңүздөрдүн блогторуңуздар менен иштөөгө, алдыга кетүүгө, жашооңуздардын деңгээлин эң жогорку деңгээлге көтөрүүгө Кудайым буйурсун. Сөзсүз түрдө сиздерге ал акча дагы келет, бул мүмкүнчүлүктөр дагы келет. Эгерде сиздер ал мүмкүнчүлүктөрдүн түрдүү блокторунан арылып иштесеңиздер. Ал эми биз азыр туш келген Нур Свит айымды атыңыздан билбейт экенбиз. Бул жактан аккаунтуңуз Нур Свит экен. Сизди куттуктайбыз. Менеджерге жазыңыз, кураторуңуз болсо кураторго жазсаңыз болот, менеджерге жазсаңыз болот. Сизге трансформация курсун буюрса 1-июнда доступ берилет. Уже окуп баштайсыз биз менен чогуу сопровождениясы менен жана ошондой эле белек алгандар дагы трансформация курсуна катталып, жана ретритке дагы биз менен чогуу келсеңиздер болот. Баарыңыздарды дал ошол ретритке чакырам, келиңиздер. Албетте курска катталгандар үчүн гана, курста окугандар үчүн гана, ал жакта эң сонун биз аң сезимдин 7 кабатындагы блоктор менен иштегенге жана телесная практика менен иштеген практикаларды берем, жаңылануу практикаларын берем, жана жаңы азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эле мен сексуалити курсу менен иштешип жатам, жана айымдарга, мырзаларга дал ошол сексуалити курсундагы практикаларды дагы аткарганга мүмкүнчүлүк берем. Мен баарыңыздарга ыраазымын айымдар. Белегиңиздер кут болсун, жакшы туруңуздар. Эртең 3-күнү сиздер менен биз буюрса түз эфирден дагы мамиле боюнча жолугабыз. Ал эми трансформация курсуна катталуу боюнча номериңиздерди директке калтырып, биз менен чогуу эң сонун результаттарды жаратканга ниет коюп, 1-июндан баштап биз менен чогуу болуңуздар. Анда эртең кечки саат 8ге чейин жакшы туруңуздар, ниет коюп, максатыңыздарды жазып, эртең дагы тапшырма берилет. Ошол тапшырмаларды аткарып келип калыңыздар. Эмнеге? Анткени мен дал ушул методикага келгенде биринчи кезекте менин максатым акча эмес, мен бизнестен келгем да. Акчанын арасынан келгем, миллиондордун арасынан келгем. Менин максатым дал ошол мамилени оңдош керек болгон. Акча, күйөөм менен болгон мамиле, өзүм менен болгон мамиле, балдарым, кызым менен, ата энем, чөйрөм менен болгон мамилени оңдойм деп келип, кыска убакыттын ичинде мамилемди эң жогорку деңгээлге ар тараптан жолдошум менен, балдарым менен, өзүм менен, чөйрөм менен, ата энем менен, акча менен, деги эле жашоо менен болгон мамилемди такыр эң жогорку деңгээлде ар тараптан өзгөрткөн айыммын. Мен бул боюнча ишеним менен айта алам. Сиздер дагы өзгөртө аласыздар. Жолдошуңуздар менен болгон мамиле, ар тараптан мамилеңиздерди өзгөртө аласыздар. Оказывается, бул мүмкүн экен. Мен Кудайымдан ушунчалык сурагам. Жаратканым мага ушул методиканы себепкер кылып берди. Мен ыраазымын. Ошондуктан эртең сиздерди чыдамсыздык менен мамиле боюнча темада күтөм. Жакшы туруңуздар.